Шейх айтат, биздин ушул туура акыйкат динибизде илимдин улуу даражасы эч кимге жашыруун эмес. Ошондой эле адам өзү жаралган ошол обудия, Аллахка кулдук көрсөтүүнү, ошол Аллахка ибадат кылууну толук аткара албайт эгерде анда илим болбосо. Адам биз эмне үчүн жаралганбыз? Жалгыз Аллахка сыйыныш үчүн. Ошол максатты биз аткара албайбыз эгерде бизде илим болбосо. Жана баардык нерсенин башында турат илим. Бир нерсе кылаардан мурда, бир нерсе айтаардан мурда илим болуш керек биринчи. Аллах таала Кур'анда айткан: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли замбика вал муъминина вал муъминат". Билгиниң дейт. Аллах таала айтат, буйрук кылып атат. Үйрөнгүнүң, илим алгаң, билгиниң, Аллахтан башка сыйынып атарлык зат жок. Андан кийин күнөөңө кечирим сура. Жана ошондой эле момун эркектер үчүн жана момун айылдар үчүн дейт. Жана Имам Бухари айткан, ушул аятты келтирип туруп, "Фабада бил илми кабла ал кавли вал амал" деген. Илимден баштады. Илимден баштады дейт Аллах таала, сөздөрдөн жана амалдардан мурда дейт. Адам динде бир нерсени айтыштан мурда, же бир амалдарды, кайсы бир иштерди кылаардан мурда эң башында эмне кылыш керек? Адам илим алыш керек. Илим. Аллах таала бул жакта да, бул аятта илимден баштады.